Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Бүгүн экинчи сабагыбызды баштайбыз. Экинчи сабакта биз Инстаграмга пост жүктөгөндө сүрөт киргизип, астына пост жазганды үйрөнөбүз. Мугалимдер баарыбыздын эле сөз байлыгыбыз, ой жүгүртүүбүз аябай кенен, бирок ошондой болсо да ChatGPT'ден жардам алып койсоңуздар болот. Мунун эң жакшы жери текст жазып отурбайсыздарчы. Өзү даяр текст жөнөтөт. Ошол тексттин керек эмес жерин алып, анан дагы кошумчалап оңдоп алсаңыздар болот. Каалаганыңыздардай сурасаңыздар, сурооңуздарга жараша эле жооп берет. Мен Instagramга өзүм жөнүндө пост киргизем. Кеңеш бер. Азыр кыска жазып турдум, сиздер кенен жазсаңыздар болот. Мен ушундай кыламын, мен ушунча жылдык тажрыйбам бар деп, ушунчанчы класстарга сабак берем, биология мугалими болсоңуз биология, физика болсо физика, ушундай деп сүйлөп жөнөтсөңүздөр, сизге ал мындай ийреттүү кылып жазып жөнөтөт. Мен азыр мисалга эле кыска жаздым. Сиздерге ушундай варианттарды жөнөтөт. Сиздер өзүңүзгө керек болгону белгилеп, анан ашыкча жерин алып, кошуш керек болгон жерин жазып аласыздар. Бул жерге мен мугалиммин деп жазганды унутуп калдым го. Мен башталгыч класс мугалими боломун деп жөнөтүп коеюн. Постко сиздерге кыска идеяларды берип жатат. Посту узундан узун кылып жазсаңыздар да адамдар азыраак окойт. Кыска нерсени адамдар бат окойт. Ушул жерден өзүңүздөргө керек болгону тандайсыздар. Анан сөзсүз түрдө хэштегдер кошуп посттун астына жайгаштырышыңыздар керек. Ушундай хэштег бул сиздерди кандай адамдар көрүш керек, кимдерге сиздин постуңузду жарыялаш керек, ошону көрсөтүп турат. Мына бул жерде сизге дагы сунуштарым берип, дагы ушундай нерселерди кылайынбы деп. Эми Инстаграмдын жардамында да Инстаграмга сүрөт пост даярдасаңыздар болот. Галереяңыздарга кирип туруп, өзүңүздөргө керек болгон бир сүрөттү тандайсыздар. Кайсыл жердеги сүрөттүн, мына бул жерден алайынчы. Мына сүрөттү алайын. Бул интернеттен алынган сүрөт. Астына жазасыздар. Сүрөттүн арткы фонун алмаштыр деп, жана Инстаграмда ак фонду кандайдыр бир түстөр менен белгилеп кылсаңыздар болот. Азыр алар боюнча да бир аз Pinterest'тен көрсөтүп берем. Арткы фонду алмаштыр. Арткы фонду бир түс айтсаңыздар да болот, же өзүңүздөр каалаган мага ушундай фон коюп бер десеңиздер болот. Арткы фонду ток сары түстөгү кылып окуу куралдарын аралаштыр дейсиздер. Дагы бир нерселерди коссоңуздар болот. Менин сүрөтүм ушундай болсун деп. Бул сүрөт Instagram публикация үчүн деп туруп, эгер текст жазышыңыздар керек болсо, текстти да кошуп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн азыр мен бир мисал келтирейин. Ушул текстти кош деп. Ушул
текстти кош деймин да. Бул мисалга да. Мен мугалим деп коеюн. Мына азыр сүрөт загрузка кылып сүрөттү жөнөтөт. Негизи постторду бир гана ChatGPT эмес, пост жасай турган аябай көп программалар бар. Сиздерге эң эле белгилүү болгону Canva, PixArt, Photoshop, ошолорду жазсаңыздар болот. Дагы Play Marketке жазып эле Instagram пост шаблон десеңиз программанын түр-түрүнө чыгарат. Өзүңүздөргө жаккан, каалаганыңыздарды тандап жасайсыздарчы. Азыр сүрөт загрузка болгонго чейин мен сиздерге Pinterestке кирип көрсөтөйүн. Идеяларды ошол жактан да алсаңыздар жакшы. Себеби Pinterest бул сүрөт үчүн, YouTube видеолор үчүн болгон сыяктуу. Мынантип жазып издейсиздер. Шаблон для Instagram публикация десеңиздер ушундай нерселерди берет. Өзүңүздөргө мындай бош жерлерге сүрөттөрдү жайгаштырып көчүрүп алып ошондой эле кылсаңыздар болот. Мен аны кийинки сабактарда көрсөтөм. Азыр бир гана ушул ChatGPTнин жардамында жасалгандарды иштетсеңиздер болот. Мындай нерселерди коюп, ушул бош турган жерге өзүңүздөрдүн сүрөт, тексттериңиздерди мындайларды коюп көчүрүп алып жайгаштырып кылсаңыздар болот. Мындай караңыздар, ушундай аябай кооз нерселер бар ичинде, толтура ушундайларды постко иштетсеңиздер болот. Мисалы үчүн мына постторду көрдүңүздөр, кандай кооз көрүнгөн. Мындай эстетикалык жактан аябай адамды өзүнө тартып турат. Эмне үчүн мындай колдошуңуздар керек? Сиздердин аккаунтуңуздарга кирген адамга ушундай көрүнүп турат. Бул жерде канча пост? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 пост үчүн ушундай. Сиздер да ушундай кылып пландасаңыздар болот. Азыр пландаган программаны да көрсөтөм. Ал программа мына ушу Play Marketте издөө жерине жазасыздар. Ушундай деп жазсаңыздар, мына жерде катар программалар чыгарып берет. Ушундай кылып бир гана тандап үстүнө алмаштырып ушундайларды кылсаңыздар болот. Мынакей даяр. Бул программаларды телефонуңуздар памяти толбосо жүктөп алып, каалаганыңыздар пайдаланып койсоңуздар болот. Мынакей. Ушундай даяр, бул жерде эле сүрөтүнү, текстини алмаштырасыздар. Мындай. Азыр ChatGPTге кирели, сүрөттү даяр кылыптырбы? Азыр. Дагы кийинки 3-чү сабагыбыз биздин ушул видео жүктөө боюнча болот. Видеону анан сүрөттү эки башка жүктөлөт. Эми окшош эле бир аз айырмачылыктар бар. Андан сырткары сиздерге видео жүктөгөндө кантип камераны настройкалаш керек, ошолордон бери көрсөтөм. Караңыздар, эки сүрөттү салыштырабыз. Мен ушул сүрөттү жөнөткөнмүн. Кыздын бет түзүлүш кийими кандай, караңыздар. Кыздын бет түзүлүшү, кийимдери такыр өзгөргөн эмес, бирок фон өзгөргөн. Биз айткан сөздү жазган, аябай кооз кылып, мына караңыздар. Эми сактайбыз, сохранить кнопкасын бастык. Сүрөтүбүз сакталды. Эми Instagramга киребиз. Биз жана постубузду көчүрүп алганбыз ChatGPTден. Instagramга барабыз. Муну жүктөгөндө алдыңкы сабакта айттым, ушул кошуу белгисини басып жүктөйбүз. Публикация деген нерсе чыгып калат. Бул жерде выбрать несколько деп турат. Бир канча сүрөттү мындай кылып белгилеп алсаңыздар дагы болот. Бир канча сүрөттөрдү. Керек эмес болсо муну өчүрүп коесуздар дагы, бир гана сүрөттү жүктөйсүздөр. Мына. Мына далени басасыздар, жогоруда турган. Размерлерге чейин кийинки сабакта көрсөтөмүн. Ушу ChatGPTге эле ушундай Instagram пост размеринде деп айтсаңыздар болот. Мына жерден далени басасыздар. Эми бул жерге жана ChatGPTден алган сөзүңүздөр барго, өзүңүздөр жөнүндө кыскача маалымат ушундай жазып,
Андан соң мунун астына бир түшүп баягы хаштегибизди сактап коебуз. Мынакей койдук, болду. Мына ушундай нерседе аябай материалдар канча санда бар экендигини көрсөтүп турат өзү эле. Мынакей болду. Эми мына окей баскычын басабыз. Эми поделиться кылабыз. Болду. Мына жүктөлдү. Караңыздар, бул жака кирип көрсөтөйүн. Мына биздин биринчи постубуз жүктөлдү. Мынакей. Эми кийинки сабагыбыз ошол видеого тартып камераны кантип настройкалайбыз, андан кийин видеону кантип жүктөйбүз, видеонун үстүнө дал ушундай обложкаларды кантип коебуз, ошону көрсөтүп беремин.